Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Аллах таалам жардамымен биз Ибн Кайым китебинин Ад-Дава ад-Дава оору жана шифа деген китебинде ушул жерге келип токтогонбуз. Абу Зар радиаллаху анхунун сөзүндө адам баласы бир аз дуа кылганда ушул жакшылык менен камтылса бул деле жеткиликтүү болот дуанын кабыл болушуна деп биз сезе турган нерсени мисалдаган. Кадимки тамакта туз жеткиликтүү болсо тамак көркүнө чыгып даамдуу болот деген сөз. Ашып кетсе дагы чектен чыгат, жетпей калса да тамак даамсыз болуп калат. Мына ошол сыңарда адам дуа кылганда ошонун шарты менен, шариаттын рамкасы менен, чырайлуу өзүнүн көрсөткөн жолу менен дуа кылса, альхамдулилля тилектер орундалып, максаттар ишке ашат деген сөз да. Кеп мен дуа кылып атам деп койбостон ошол дуанын шарттарын, талаптарын, дуада кабыл болбой турган абалдар ошолорго кирип кеткен жокпу деп адам түшүнүш керек, билиш керек деген сөз да. Аны жогорку мурунку сабактарда эскердик. Ана бүгүн жаңы фасылда Шейх Ислам Ибн Кайым рахимахулло мындай дейт. Чындыгында бул дуа деген эң чоң дарылардын бири, эң пайдалуу дарылардын бири болуп саналат. Чындыгында ал баленин тоскоолдугу. Балени асмандан түшө турган, адамдын башына түшө турган баленин тоскоолдугу. Же болбосо душманы. Аны менен күрөшөт. Аны түртөт. Жана адамга түшүп калган ооруну айыктырат. Керек болсо ошо баленин түшүшүнө чоң тоскоолдук жаратат. Эгерде ал оору түшүп кала турган болсо адамга аны көтөрүп салат. Эгер түшүп кала турган болсо адамга, түшүп калса дагы эмне кылат? Жеңилдетип коет дейт. Көрдүңүздөрбү? Түшө элек болсо да дуа кылсаңыз пайдалуу. Түшүп келе аткан болсо дагы дуа пайдалуу. Адамдын башына ооруга чалдыгып дуушар болуп түшүп калса дагы дуа эмне кылат экен? Пайдалуу. Болду эми мен ооруп калдым да, башыма бале түштү. Эмне болот эми дуа кылганда деп. Же болбосо курсагым ток, ден соолугум чың деп дуа кылбай жүрөрбү деп. Ар бир адам муктаж Аллах Тааламга жалын жалбарып дуа кылып жүрүүдө. Бул дагы асарларда келген чындыгында момундун куралы деген. Аллах Таалам сизге берген чоң белеги бул дуа. Хакимде келгенде Али ибн Аби Талибтен Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айтты, чындыгында дуа момундун куралы деген. Диндин тиреги, асман менен жердин нуру деген. Эмнени айтып атат? Дуаны айтып атат. Ушул дуанын бале менен 3 абалы бар. Мына ушул нерсени мусулман адам түшүнүп алса, альхамдулилля дуа кылууда эч убакта жалкоо болбойт. Өзүнүн бактысы үчүн адам күрөшөт. Биринчи абалы адамдын кылган дуасы көбүрөөк болот жашоодо. Дуасы көп болот дагы, кайдыгерлигинен өсөт дагы, эмне кылат? Балени түртүп салат. Башына келе аткан оору, ар бир оору өзү бале. Эмнеге кыргыз тилде бале деп койгон? Бале бул араб тилден алган. Бала деген сөз. Бала деген сыноо. Адамдын абалына мындай бир ар бир жагымсыз кыйынчылык учурдун бардыгын эмне деп коет экен? Бале деп коет кыргызда. Бале арабча бала. Бала деген сыноо. Ошо сыноонун түрү көп. Оору да сыноо. Мына ушул дуаңыз күчтүү болуп, эмне кылат экен? Балени түртүп салат. Сизден оолак кылып салат деген сөз. Экинчи түрү адамдын дуасы алсыз болот. Аз дуа кылган адам. Ана бул учурда адамга келе аткан оору же бале күчтүү болот. Күчтүү болот да адамга баягы оору же бале каптайт. Адамга түшөт жана балеге. Балеге дуушар болот. Бул учурда эмне дуа жардам бербейби десе, жок, дуанын жардам бар. Кандай болот? Ошол ооруну, ошол балени жеңилдетет адам. Дуасы алсыз болсо дагы, аз болсо дагы. Субханалла, ошон үчүн билбейбиз канча деген башыбызга оорулар келет. Балким балелер чыгып атат. Жеңил көтөрүп кетип атат. Ошол Аллахка жалынып жалбарып дуа кылып жүргөн менен жеңил. Андан да оор болуп калса, көтөрө албай калмак. Ошон үчүн бир кыйынчылык адамдын башына бале түшсө, мындан да оор түшсө эмне болмок деп ойлош. Үчүнчү абалы бул учурда кээде дуа дагы күчтүү, бале дагы күчтүү болуп калат. Бул учурда экөө бири-бири менен эмне кылат? Күрөшөт дейт. Муну асарлардан, хадистен, суннадан келгенди жыйнактап туруп мындай
сыгып туруп негизги маселесин адамдарга түшүнүктүү болсун деп аалым түшүндүрүп берип атат да, мына ушундай абалда деп. Дуа да күчтүү, кээде бале да күчтүү болуп келет. Ал экөө эмне кылат дейт, күрөшөт дейт. Күрөшүп кээде убакыт өтүп адамга түшпөй калат. Керек болсо дагы бир асыр кыямат кайымга чейин күрөшүп жүрөт. Канча деген адамдардын башына бале түшмөк, ошо адамдын жалынып жалбарган дуасы менен бале түшпөй калат. Сахих Хакимде келгендей, Айша энебиздер риваят, Аллах Тааланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мага айтты: "Тагдырдан адам сактык кылуусу тагдырды жоюп салбайт, тагдырды өзгөртүп салбайт" деген. Мындай чыкканда башыңа келе турган нерсе түшөт деген бар белгилүү. О Ибн Кайым рахмаллах. О сөздү кайдан алдың деп сурап берет адам. О дуанын 3 түрү бар. Бири дуа күчтүү болот, экинчиси бале күчтүү болот, үчүнчүсү экөө бири менен тең болот десе. Ахли сунна алымдар жөн эле бир философиядан, тияктан бияктан бир ойго батып, антип сүйлөй бербейт. Бүт ушул Куран сүннөткө таянып, ошол негизинде сүйлөйт. Мына бул да далилди келтирип атат. Чындыгында албетте тагдыр адамдын башына түшкөн нерсе, бешенесине тагдырына жазылган нерсе, ал келет дейт. Ана адам суроот, анда келсе дуанын не пайдасы бар? Болор нерсе болот турбайбы башыма десе, мына бу жерде жооп берип атат асарда. Бул Хаким, Мустадракил Хакимде келген. Эмне дейт? Чындыгында сактык тагдырды тосуп койбойт, башыңа жазылган келет. Ал эми дуа кылуу ошол бале түшсө дагы, түшө элек болсо дагы пайда берет. Чындыгында бале түшүп келатса, аны дуа тосуп алат дейт. Бул экөө кыямат кайымга чейин күрөшө берет. Бале менен дуа экөө кыямат кайымга чейин күрөшө берет дейт. Ошон үчүн бир кыйынчылык келсе, эки жеңилдик келет туруп. Бир оорчулук келсе, эки жеңилдик. Жеңилдик дайыма оорчулукту жеңет. Оорчулук жеңилдикти жеңе албайт. Мусулман адам ушундай чырайлуу, жакшы ойдо болуш керек Аллах Тааланын. Мустадракил Хакимде келген Ибн Омардан. Чындыгында дуа түшкөн нерсеге да, түшө элек нерсеге да пайдалуу деген. Эмнени айтып атат? Бул оору, бале бар. Мусулманга жагымсыз болгон абал. Көрдүңүздөр, түшсө дагы, түшө элек болсо дагы пайда. Мына ошондуктан, о Алланын кулдары, не дейт? Силер көп-көп дуа кылгыла дейт. Дуага бекем болгула дейт. Бул Тирмидиде келген хадисте Саубандан не дейт? Тагдырды эч нерсе кайтара албайт. Ишенеге жазылган нерсе болот деп. Бирок дуа кайтарат деп айтат. Адамдын өмүрүн жакшылык узартат деп келет. Жакшылык деген такыбалык, жакшылык менен сооп үстө адам күнөөдөн арылып жакшылыкта жүрө берсе, адамдын өмүрү берекелүү болот. Аз жашаса дагы көп ишти жасаган болот. Кээ бир адамдардын өмүрү узак болот, бирок берекеси жок болсо, көп нерсеге жетишпейт. Көп соопту жина албай калат. Аллах Таалам береке берип койсо, кээ бир аз жашаса дагы бирөө адамдын 100 жыл жашаган өмүрүндөгү жакшылыкты жасап коет. Чындыгында адам ырыскыдан коргалат, ошол эмне себептен бир күнөөнү жасагандыгы себептен. Ушу менен бул бапта Ибн Кайым рахимахуллахнын сөзү бүттү. Эми буга кыска таалик берип, Шейх Солих Фаузан хафизахуллах түшүнүк берет. Чындыгында бул дуанын оорду аябай чоң. Ошон үчүн Аллах Таалам өзүнүн китебинде көп жерде буйруган. Элестетиңиздер туугандар, чакырган эмес, буйруган буйрук. Аллахтын буйругу эмне кылат? Парс деген сөз бизге милдет. Себеби ибадаттын, төрөсү ибадаттын негизи бул дуа. Жана буйрук кылып, жана ошондой эле мен жооп берем деп Аллах Таалам убада да берген. Керек болсо капырлар дагы кыйынчылык абалга туш болсо дуа кылса Аллах Таалам кабыл кыла берген. Билесиздер, Меккенин мушриктери кандай кыйынчылыктар ошо ширк кылып атса деле, жашоосунда кыйынчылыкка жанантип деңизде туруп калганда, чөлдө калып калганда, ачкалыкта калып калганда түз Аллахка кайрылган го. Мына ошондо да аларга жооп берген. Эми элестеттиңиз, жалгыз Аллахка сыйынган, ширк кылбаган адамдын дуа кылса абалы кандай болот? Ошон үчүн мусулман адам дуада ныксырабай, шалдырабай, боштук кылбай, кайдыгейлик кылбай, кош көңүлдүк кылбай жүрө бербеш керек. Көбүнчө эмне мусулман адам жалкоо болгондо ошо башына бале түшкөндө гана дуа кылып калат. Бул жанагы мушриктерге, капырларга окшошуу. Алар ушул баштарына бале түшкөндө гана түз Аллахка сыйынган. Ага чейин шериктерди кошуп ибадат кылып жүрө берген. Мусулман адам дагы ушу токчулук кезинде
дуаны кыскартып дуа кылбай жүрө бериши, кайсы бир деңгээлде ошолорго окшоштук бар. Кайсы бир мусулман курсагы ток, өлкөсүндө тынчтык, дени сак кесте көп дуа кылган болсо, башына бале келгенде жеңил чыгат туугандар. Жеңил чыгат. Токчулукта мен эстегин, жокчулукта мен сени эстейм дейт Алла Таала. Хадис кудсиде. Мына дуанын орду ошончун чоң. Себеби бул мусулман адамдын куралы. Бирок маселе эмне? Маселе ушул дуадагы өкүмдөрдү, дуадагы түшүнүктөрдү адам туура түшүнүүсүндө. Тилекке каршы бүгүнкү күндө карапайым адамдар ушул дуада маселесинде чаташкан абалдар көп, ката түшүнүктөр көп. Анан ошондуктан дуанын кабыл болушуна тоскоолдуктар жаралат. Кабыл болбой турган абалдар. Ошол дуалары туура кабыл болуш үчүн дуадагы түшүнүк фикти билиш керек. Ошон үчүн ар бир эле кылынган дуа кабыл боло бербейт, пайда боло бербейт. Тек гана ошо шарттары, талаптары дал келген болсо. Бул жерде да шейх айрым шарттарын эскерип кеткен. Биринчиси, адамдын дуасы шариатка каршы келбеш керек. Шариаттын рамкасынан чыкпаш керек. Аны мисалдап айттыгы, сөздүн дуанын контекстинде ичинде күнөөгө камтыла турган сөздөр болбош керек. Экинчиси, ихласта болуш керек. Ширк аралашпаган, жалгыз Аллах Тааламдын ыраазылыгын көздөгөн. Үчүнчүсү, якин менен. Бул дуамма Аллах Таалам кабыл кылат деген нерсе. Төртүнчүсү, арамдан оолак, адал менен жашоо. Ушул эң чоң негиздер. Адамдын денеси азык, арам аралашып кеткен болсо, таап аткан акчасында, жеп аткан тамагында, кийген кийиминде бул чоң тоскоолдук. Анан алтынчысы, анан жалынып жалбарып, жана өжөрлөнүп деп коет го, бир адам кайтпайт экен мына. Көрдүңүздөр беле, кээ бир балдарыңыздын арасынан бир нерсе ваада берип койсоң, кечиккери сурай берет го, ошону берип тынмайынча кээде бир жумалап жүрө берет да, унутпайт да акыры. Анан ата энеси эмне кылат? Алып берет. Айталап жүрө берет. Илхах деген ушундай жалынып, жалбарып, өжөрлөнүп, таштабай, калтырбай айтып жүрө бересиң. Ар бир намазыңызда, ар бир мүмкүнчүлүктө. Ошону айтып жүрүү, таштабай жүрүүнүн үстүндө дуа кабыл болот да. Кайсы учурда илхах кетип ташталды? Чарчадым, болду, канча айттым мен деп түңүлгөндө эле ошо дуанын натыйжасы токтоп калат. Пайдасы токтоп калат. Ошо илхах деген өтө керемет, ажайып нерсе. Аллах Таалам сүйөт адамды. Ошо дуада илхах, Аллахка жалынып, жалбарып, кайталап дуа кыла берген. Бирок ушундай көп кайталаса деле дуа кабыл болбой калат. Эмнеге? Себеби шарттардын бири жок болгондуктан. Эгер шарттары дал келген болсо, так келсе, аз дуа болсо дагы эмне? Кабыл болот, пайдалуу болот. Жана амалда ихлас болбосо, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сүннөтүнө дал келбесе, канча амал кылсаңыз деле эмне? Кабыл болбойт. Бул жерде аябы жок, жеңил карабаш керек. Ошон үчүн дуада фикты жакшы үйрөнүш керек. Ошон үчүн сахабалар дуада, зикирде кадимки сүрөнү үйрөнгөндөй үйрөнүшкөн. Сүрөнү жанагы тажвид үйрөнүп атпайсызбы? Ката, так ошондой үйрөнгөн дуа маселесинде, зикир маселесинде. Сахабалар келип пайгамбар алейхиссалату вассаламдан сурап, үйдө жүргөндө кандай дуа кылайын, намазымда кандай дуа кылайын? О, Аллахтын элчиси, мага ушундай дуа үйрөтүңүзчү, мен жашоомдо калтырбай, бул дүйнөдө акыретте бактылуу боло турган дуаны деп пайгамбар алейхиссалату вассаламдан үйрөнүшкөн дуалар. Анан бүгүнкү күндө тилек каршы эмне? Сот тармактарда же Курандан таппайсың, же сүннөттөн таппайсың. Ошондой дуалар таркап кеткен, керек болсо ичинде пайгамбардан сурана турган, ширкке чакыра турган мааниде, ортомчу кыла турган дуалар камтылып кеткен. Аны дагы биринчиден дуанын мааниси туура эмес, экинчиден шариатка каршы келген. Пайгамбар алейхиссалату вассалам жолуна каршы келген дуалар менен. Муну 70 000 жол айт, муну 90 000 жол айт деп кээ бир чакырган мололор бар экен. Өзү ошол айтар бекен деген, өзү деле айтпайт го дейм ошону. Жүрөт ютубта. Эмне деген чындык? 70 000 карасаң, же булагы жок, же негизи жок, же хадисте жок. Кээ бирлер эмне дейт? Ошодон чыгышын тажриба деп коет. Тажрибада кылыныптыр деп коет. Антип чек менен айтып, монча айт, бул убакытта айт,
мынча санды айт десе, ошол негизи хадис же Куранда болуш керек. Бул ибадат да. Ушул нерсеге көңүл буруш керек. Ошентип адам ибадатын бузат, дуасын бузат. Дуа кылып Аллах Тааламга жакындабай эле алыстап кетет. Ошон үчүн колдон келишинче бир аз кыйналсаңыздар да пайгамбар алейхиссалату вассаламдан келген дуаларды жаттап алыңыздар. Кээ бир дуалар бар, субханалла. 4-5 эле сөз. Анан сизге келип айтса, азыр нени гана суранба, ушул 4-5 сөздүн ичинен таап беремиз деп таң каласыз да. Эмнеге десеңиз, себеби пайгамбар алейхиссалату вассалам Аллах Таалам сөздөрдүн жыйнагын берген. Сен 1000 сөздү айтсаң, пайгамбар алейхиссалам 4 сөз менен айт. Ошол 1000 тилек кылган сөзүнүн бардыгы 4 сөзүндө бар. Керек болсо ал намаздыктардын ичине киргизип койгон пайгамбар алейхиссалату вассалам. 2 сажданын ортосунда бар. Ат-тахият менен салаватты айт, салам бергенге чейин айткан. Мисалы бир эле дуасын караңыз. Аллахумма гфирли, вархамни, вафини, варзукни, вахдини. 5 нерсе. Алымдар айтат, сени мындай ишендирип айта алам дейт. Азыр нени гана сураба, ушул 5 сөздүн ичинен таап берем деген. Бүт нерсени сура азыр. Бул керек, бул керек, бул керек. Ошонун баары ушу 5 сөздүн ичинен чыкпайт. Кээде адам сүннөттөн алыстайт да бир дуаларды айтат. Ал дуанын натыйжасы өзүнө зыян болушу мүмкүн. Анын акыбетин билбейт. Ал эми пайгамбар алейхиссалату вассаламдын дуалары бул вахий менен түшкөн. Кээде өзүбүз билбейбиз бизге эмне пайда, эмне зыян. Бир нерсени сурайсың, аны Аллах Таалам сага бербейт. Себеби аны алсаң сен капырчылык өтүп кетиши мүмкүн. Имандан ыргып кетиши мүмкүн. Же көзүңдү май басып ошо менен кутуруп, Аллахтын жолунан алыстап кетиши мүмкүн. Ал эми пайгамбар алейхиссалату вассаламдын ичиндеги дуалардын бардыгы адамдын кызыкчылыгында. Эмне пайда, эмне зыян. Зыянынан оолак, пайдасына жакын кылган дуалар. Шейх сөзүн улап, эгерде адамдын кылган дуасы ихластын негизинде жана жалынып жалбарып Аллахка байланган абалда айтылган болсо, эч жакта ал текке кетпейт. Болду, аны унутуңуз натыйжаны. Биз дуа кылууга буйрулганбыз. Натыйжаны күтпөңүз, аны качанда, аны Аллахка тапшырыңыз. Текке кетпейт, аны сүрөттөрүн айтканбыз. 3 жакшылыгы бар. Бири акыретте аласыз, бири бул дүйнөдө аласыз. Же күнөөңүз кечирет, же даражаңыз көтөрүлөт. Же сооп болуп сакталат, бири сизге зыян болгон үчүн токтолуп турат. Бири кийинчерээк берилет. Аллах Таалам данышман да. Кайсы нерсе сизге эрте берсе пайдалуу, кайсы нерсени ортолотуп берсе пайдалуу, кайсы нерсени сизге кечиктирип берсе пайдалуу. Аллах Таалам ошону билип, өлчөмү менен, бирок дуа кылууда сиз өсө бересиз. Даражаңыз көтөрүлүп, күнөөлөрүңүз кечирилип, балким бир келаткан балени тосуп аткан, аны биз көрбөйбүз да. Ушул дуаңыз менен баркыңыз Кудайдын алдында кадырлуусуз. Ал эми бул дуа эмне кылат? Адамдын тагдырын оңдойт. Адамдын тагдырындагы дарттарды дарылайт. Дарт деген оору, балелерди түздөп, жеңилдетип, оолак кылып түртүп турат. Же түртүп айдайтын жоготот. Же ага тоскоолдук жаратат. Мына ушинтип күрөшөт. Адам аны сезбейт. Аллах Таалам адамдын башына тагдырды жазып койгон болсо, бизде ахли сунна жамаат жакшылыкта жамандык тагдыр деп билебиз. Анан ал тагдырдын адамдын башына түшкөнү белгилүү болсо, кантип дуаны өзгөрүп салат? Тагдыр өзгөрбөйт го деп адам ойлойт. Шейх айтат бул жерде. Тагдыр о адам башына түшөт. Дуа дагы тагдыр. Ушуну билели да. Дуа дагы тагдыр. Кайсы бир адам дуа кылып аткан болсо, алхамды билсин. Ал жакшылыктын жолунда жүргөн адам. Кайсыл адамга тоок чокугандай намаз окуп, саждада дуа кылгысы келбей, колун көтөрсө колу оор болуп атса, тилине тилек келбей аткан болсо, жүрөгү жыйналбай аткан болсо, мээси чаржайт болсо, дуа кыл десе эки сөздү айткысы келбей, тилин учу менен сүйлөп аткан болсо, бул адам корксун. Эмнеден корксун? Тагдырына корксун, келечегине корксун. Кой деп өзүн өзү колго алып, жалынып жалбарып Аллах Тааламга умтулсун. Эмнеге десе, бизде белгилүү. Жакшылыктын жолунда жүргөн адамдарга жакшылык жолу жеңилденет. Бул да тагдыр. Жамандыктын жолунда жүргөн адамдарга жамандыктын жолу жеңилденет. Жана хадисте пайгамбар алейхиссалату вассалам сурайт го. Аллахтын элчиси адам бузокок деп жазылып калса бир адам бактысыз деп. Анда амалдан эмне пайда деп.
Хадистин мазмунунда жалпы. Эмне деген пайгамбар алейхиссалату вассалам ар бир жаралган махлукат амал кыла бергиле эмнеге жаралган болсо ошол жеңилдетилет деген. Тозоктун адамдарына, тозокко бараткан адамдарга тозоктун амалдары жеңилденет. Уурдай берет, калпайта берет, кыянат кыла берет, жеңил эле. Жана аферисттер барго. Эч жүрөгү эмне деп кой, сезип деле койбойт. Бирөөнүн акчасын тартып алат, уурдап, жашап жүрө берет көңүлү ток көздөрүнчө. Адамдарды өлтүрүп деле коет жана бандиттер. Адам кан төгүп салат, ал адамга жеңил. Мына бул аламат белгил. Адамдын кандай абалда бараткан. Анан машалла зикириңиз жеңил, дуаңыз жеңил, намазыңыз жеңил, ибадат жеңил, жакшы Куран окуңуз келет, жакшылыктарга жабышкыңыз келет, умтулгуңуз келет. Бул жакшылыктын белгиси. Ошонун үстүндө бекем болуп калуу эми маселе. Но ошондой эле кимде ким дуаны көп кылып атса, бул дагы тагдыр. Алхамдулилlah, ал адам жакшылыктын жолуна жанашып, бекемделип, ошол жакта туруктуу болуп келатат деген сөз. Мисалы, бир адамга байлээ түшөт. Ошол байлейден куткарылат деп Алла Таалам тагдырга жазылат да. Анан ушул тагдырдан куткарышына бул адамдын дуасы себеп болот деп тагдыр жазат. Себеби бул адам көп дуа кылат келечекте. Ошол байлейни көтөрөт, ошол оорудан айыгат деп тагдырына жазылат. Бир адамга байлээ түшөт, бул дуа да кылбайт, сактанбайт, коргонбойт, Аллахтан жалынып жалбарып суранбайт, ал башына байлээ түшөт деп коет. Бул да тагдыр. Өзүңүздөр, бул да тагдыр. Дуа тагдырды кайтарат дегени ушул. Ибн Умарда келгенде дуа түшкөн байлейге дагы, түшөлекке дагы пайдасын берет. Кайсыл адамдын башына байлей түшкөн болсо, ага да пайдалуу, түшөлекке да пайдалуу. Адамдын тагдырындагы мындай бир белгилер бар да. Ошол белгилердин бири адамдын дуа кылуусу. Бул да тагдыр. Аллах Таалам сиздин тагдырыңызга жазган үчүн дуа кылып атасыз. Эгерде тагдырыңда жок болгондо, адам 5 сөздү жатта албайт. Кээ бир адамдар бар, таң каласыздар, намаз окуйт, аятыл курсун жаттабайт. Намаз окуйт жана Аллахума агфирли вархамни вафини варзукни вахдини важбурни дегенди жаттабайт. Намаз окуйт, ошо намаз ичиндеги Аллах Таалам берип койгон белекти, куралды, мына алчы кулум сен ушу мени шайтан жинден коргон, оору баледен сактанчы деп берген белекти деп тачып окуп койгонго убакыты да болбойт. Бирок күнүнө телефонго 1-2 саат жөнөлө берет убакыт. Бул эмне деп коет? Бул тавфиктин жоктугу. Ошол адамга Алла Таалам ийгилик берген эмес. Жеңилдикти берген эмес. Ал адам өзүнөн көрсүн. Аллахтан эмес. Ал адам ошол жолду өзү тандап ал. Жалкоолукту, боштукту, кайдыгерликти, өзүн өзү колго албоону, анан натыйжасына жараша бир адам арак ичем деп атса эмне? Аны периштени жөнөтүп, оозун буудуруп салбайт да Алла Таалам. Но жашоо ушусу менен сыноо. Бизге ыктыярды берди Алла Таалам, акылды, көздү, кулакты баарын берди. Жаман жакшылыкты көрсөтүп берди. Эми кыл өзүң. Жакшылык менен келсең жакшылык, жамандык менен келсең жамандык. Мына ушул дуа чоң белек дуандар. Эч бир адам шылтоо кылып айта албайт. Мындай. Мен кыла албай атам, мен эме албай атам. Дуаң барбы? Суранып жалбарып атасыңбы Кудайдан? Чынчылсыңбы? Аракеттесиңби? Сөз Алла Таалам берет жардам. Себеби Алла Таалам убада берди. Жалынып жалбарып суранган кулуну Алла Таалам жолунду ачат. Болгондо ошо адамдын мамилесиндеги чынчылдыгы да. Чын эле бул адам Аллах менен кылып аткан мамилесинде, ибадатында, сурануусунда чынчылбы? Жашоодо деле адамдар мамиледе билинет го. Кээ бир адамдар тилин учу менен сүйлөйт, жүрөгүндө жок. Кээ бир адамдар берилип адам менен мамиле кылат. Чынчылдыгы, мамиледе чынчылдыгы көрүнүп турат да. Анан элестетиңиздер, Аллах Таалам менен ибадатта, мамиледе чынчылдык. Аулада. Бул жерден сөзү бүттү. Сен дуа кылышың дагы, дуа кылбай коюшуң дагы, кайдыгерликте болушуң дагы, боштукта болушуң дагы, жалынып жалбарып, өжөлөнүп, калтырбай дуа кылышың дагы тагдыр экен. Ким жамандык келсе сактанып калса дагы, ал да тагдыр. Сактанбай койсо, ал дагы тагдыр. Тагдырга адам шылтай албайт. Тагдыр бешенем ушун жазыптыр эми. Ошон үчүн мен намаз окубай жүрөм да деп. Ошон үчүн мен дуа кылбай жүрөм да деп. Ошон үчүн мен жаттабай жүрөм деп тагдырга шылта албайт. Күнөө кайдымкы жана күнөөсүндө тагдырга шылта албагандай. Алла Таалам бизге акыл берди, убакыт берди, мүмкүнчүлүк берди, ыктыяр берди. Кайдан билдик бирөө келип ушинтип бул мушриктердин жүйөсү болгон, актануусу болгон. Такиде тагдырга шылтап коюшкан. Эми ушундай кылып бизди жазып коюптур, эмне кылайын эми деп. Кээ бир адамдар ушундай тагдырына таарынгандар бар. Бир тууганына таарынат, тууганына таарынат, бирөө шылтаалайт. Мындай адамдар алсыз адамдар. Адам ар кимге таарынбай, өзүнүн тагдырын колго алыш керек. Алла Таалам берген мүмкүнчүлүктөрдү колдонуш керек. Колго алуу деген мына дуа кыл, чынчыл бол, жалынып жалбар Кудайдан суран, аракет кыл, чынчыл бол. Кандай адамдар дүйнөсүндө тим эле аябай умтулушат.
Кореяга барасың десе 1 айда тилди үйрөнүп алат. Америкага барасың десе 2 айда англис тилди түп эле кыргызчадай сүйлөп үйрөнүп алат. Документтерин, шарттарын, талаптарын аткарганда ушундай униженияга барат. Элчилерге барып түнү ошол жерде жатып алат. Дүйнөлүк тирлик үчүн 40-50 жыл жашайт экен, 50-60 жыл. Ошого түп эле достойный жашашым керек деп адам кандай аракеттер жасайт. Жасаба деген жок, мээнет кыл, аракет кыл. Бирок акыретиңе, түбөлүк жашооңо анчалык кайтыгер болбоду. Өтүп бараткан жагыңа ушунча күйүп, бирок бараткан жагыңа кам көрбөй коюу бул акылсыздык, нагыз караңгылык, кайдыгерлик болуп саналат. Экинчи фасылда Ибн Кайым рахимахулло дуа маселесин улантып мындай дейт. Дарыланууда дуанын орду чоң, пайдасы чоң. Мына ошол дуанын биринде дуада өжөрлөнүп, жалынып, жалбарып, уланта берүү. Илхах деген дагы бир мааниси туган, уланта берүү. Качанга чейин улантам деп адам. Ой, уланта бер, качанга чейин? Өлгөнчө уланта бер. Эмнеси жаман? Жакшылыкты суроо. О Аллахым, ырыскы бер деп атсаң, ырыскыны тугум калышын каалабайт адам. О Аллахым, хидаят бер деген, өлгөнчө муктажсың. О Аллахым, афия бер, саламаттыкты бер, өлгөнчө муктажсың. Аллахым уджбурни, денемди ибадатка ылайыктуу кылчы. Не өлгөнчө муктажсың. Канча адамдар ибадат кыла албайт, отура албайт, тура албайт, бели ооруйт, бут ооруйт, баш ооруйт. Бирөө айтат, сажда кылайм десем, мээм ооруйт дейт. Ошондой болуп калбаш үчүн канча муктажбыз. Илхах деген токтотпостон уланта берүү. Ибн Мажада келген Абу Хурайрадан Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ман лам ясаллаха ягдаб алей." Кимде ким суранбаса Аллах Таала мага каарданат, ачууланат деп келет. Бул Тирмизиде, Ибн Мажада, Имам Ахмадда, Хакимде келген хадистер. Белгилүү хадис. Элестетиңиздер, Аллах Таалам ачууланат. Себеби кулунун алыстыгын билет да. Аллах Таалам жардам бербесе ал адам тура албайт. Өзүнүн бактысы үчүн күрөшө албайт адам. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам күндө эртемен: "О Аллахым, мени көз ирмемчиликте өзүмө таяндырып таштап койбогун" деген. Күндө айткан шуну. Я хайю я кайюм. Не деген? Астагифу би рахматик ва ла такинни иля нафси тарфата айнин абада. Мага жардам берчи деген. Мени көз ирмемчиликтагы, көз ирмем деген билесиз, көздү ачып жумганча да өзүмө таштай көрбө. Өзүмдүн акылыма, ден соолугума, байлыгыма, мүмкүнчүлүгүмө таштап салба. Мен сенсиз алсызмын. Куранда эмне дейт? Менин ийгилигим Аллах менен гана. Жетип атса деле курсагыңыз ток, саламатта, ишиңиз кенен, ырыскыңыз чоң, намаз окуп атам, зикир кылып атам, эмнени сурарам, билбей атам деп андай болбош керек. Жатта дуалар, жаттап кыл дуалар. Дуаң менен сен күчтүүсүң. Дуаң менен сен адамдык касиетиңди сактайсың. Кудайдын алдында, адамдардын алдында, жин шайтандардан коргоолот, күчтүү болосуң, ийгиликте жүрөсүң дайыма. Хакимде келген, Сахих Хакимге, Анастан келген хадис. Эмне дейт? Бул Ибн Хиббанда да келген. Ла та'жизу фи дуа фа иннаху ла яхлик ма'ад дуаи ахадун деген. Дуада алсыздык кылбагыла, боштук кылбагыла. Чындыгында дуада жүргөн адам куруп кетпейт деген. Адамдын дуасы барбы, дайыма жакшылыкта жүрө берет бул. Зухриде, Аузайде, асарларда да келген. Айша энебизден дагы кабарлап не чындыгында Алла Таалам дуада жалынып, жалбарып, улантып айта бергендерди сүйөт деген. Жакшы көрөт. Элестетиңиз. Не жетпейт бизге, алхамдулилля. Ибадат экен, Аллахтын буйрук, жооп берем деп убада берипти. Жана бул нерсени сүйөт экен Алла Таалам. Аллах сүйгөн ишти жасаган болуп аткан болосуз. Имам Ахмад өзүнүн Зухд деген китебинде келтирген. Муаррак Катада табииндердин сөзүнөн. Мен дейт ушу дуаны карасаңыздар, дуа дегенди ушуну түшүнүңүз да, качанга чейин айта берем, ушуну көп кайталай беремби, калтырбайм деген ой келет да. Мен ушул дуанын момун адамдын дуа кылуусундагы ушундай эле сүрөттөдүм дейт. Жана жалынып жалбаруу, ойду жыйноо дегендин сүрөтүн караңыздар. Кандай кылып сүрөттөгөн? Бир адам көлдө сууга түшүп атат да. Анан жанагы эме болот го, чөмүлүп кетет го. Чөмүлүп кетип оозуна суу жутуп алып, кыйналып, эки жагын караса куткарган адамы да жок. Анан бир тактайды таап алып, ошонун үстүндө калчылдап, эки тарабын караса көлдүн жээги да көрүнбөйт, адам да көрүнбөйт. Тактайдын үстүндө калчылдап турат. Не дейт? О Роббим, мага жээкке чыгара көрчү, жардам бере көрчү. Ошол жерден аман эсен чыгып кетейин деп кандай жалынып жалбарат. Эч нерсе көзүнө көрүнбөйт да. Дуадан башка. Мына мен момун адамдын жалынып жалбарып кылган дуасын ушуга окшоштурдум деген. Ошондой деңгээлде адам дуа кылып жүрүш керек.
Ушундай заман келет, адамдардын бузукулук ушундай таркаганда сууга чөмүп аткан адамдын үнүндөй кылып дуа кылган адамдар гана саламатта калат дейт. Мындай айтканда чынчыл адамдар да булар. Аллахка жалынып жалбарып суранган адамдар. Андан ары шархында Шейх Солих Фаузан хафизахулло илхах деген эмне десе, бул айтып атат, дуаны көп айтуу жана адан үмүттү үзүп койбоо дегенди билдирет дейт. Дагы бир мааниси. Мына ошондуктан адам дуаны токтотпош керек, өзүнүн абалын оңдоп, анан натыйжасын жакшылыкта күтүп жүрө бериш керек. Ва юслиха халаху деген мындай кээде халал болот. Мисалы бир адам Кудайдан бала сурайт, бирок үйлөнбөйт. Значит, бул дуа менен тигин шайкеш келтирбей атат. Бир адам илим сурайт, илимге жарым саат угуп кой десе уктап калат. Куран окуйун дедим эле, керемет Куран дейт. Бир ай курска окуп коет, таджвид. Куранга түшөсүңүз, ага убактым жок дейт. Көрдүңүздөр, ушул дуа кыласыз, анан себептерине байлай. Бул чынчыл адамдын абалы. Эч убакта дуа кылып эле койсоң, эртең турсаң, араб тилди билгенсиң, Куран жаттагансың, машалла, мынча нерсе миңиңе кирип кетпейт андай. Ал жана суфистердин жомоктору. Андай кылып Алла Таалам андай кылып койгон эмес. Жеңилдикти берет сизге, жолду ачат, анан сиз себептерди кылып аракет кыласыз. Ошо юсли халя, өзүндө абалын оңдоп, тобо кылып, ушу дуага кабыл боло турган абалдарды издеп, дуага тоскоолдуктарды жашоосунан байкаса ошолорду четтетип, арам оокаттар болсо аны тазалап, күнөөлөрү болсо адан тобо кылып, бирөөгө зулум кылып койсо алардан барып кечирим сурап, жүрөгүн тазалап, анан ошол менен биргеликте дуаны да уланта бер деген сөз да. Ушул фикх. Кээ адамдар дуасы өлө жалынып жалбарып, шундук ыйлап дуа кылышы мүмкүн. Карасаң олчойгон кредиттер жаткан болушу мүмкүн. Олчойгон бирөөлөрдү сыздаткан болушу мүмкүн. Ар ким сыздатып келип алган үйүнөн ыйлаган эмне пайдалуу? Биринчи барып ошол зулум ээлеринин барып кутул. Кыянат кылгандарың барын жап. Артыңды тазала. Анан жалынып жалбарып Кудайдан дуа кылса, алхамдулилля, тоскоолдуктар жоюлган болот. Бирөөнү уруп келип талкалап, зулум кылып келип, үйүнөн келип намаз окуп дуа кылып атсаң, кабыл болобу? Мына ошол да юсли халаху деген. Вайдама важада. Дуа кылууга белсине албаса, ошондой бир тоскоолдуктарды байкаса, дуа кылып, анда эмне өзүн эсепке алып, кайра кайтыш керек. Адамды караш керек, караңыздар. Ар бир адам өзүндө эмне маселе бар? Тоскоолдуктар жокпу деп. Дуанын тоскоол болушун бир 10-15 диретейсиз, анан караңыз, ушунун бирөөнө түшүп калган жокмунбу деп. Бир адам бир жерде иштеп атат, бирөө мындай кылып атат, тигине кыянаттык жокпу? Биякта визитка жокпу? Моду алдоо жокпу? Таап аткан акчам адалбы, тазабы? Тоскоолдуктар карап дуа кылса, алхамдулилля. Кайсы бир тоскоолдуктар тапкан болсо, ошодон оолак болуш керек. Ошондой эле валаяйас, үмүтүн үзбөш керек. Менде тоскоолдуктарым бар экен, мен зулумдарым көп деп, шайтан иштетип, адам сен дуа кылбай тур, биринчи ушунун баарын жоюп кел деп, ага да кирип кетпеш керек. Ошондой эле дуа кылып жүрүп, натыйжасын көрбөй атам деп токтотуп салбаш керек. Себеби адам баласы билбейт, кээ бир нерсени сурайт, ошол адамдын кызыкчылыгында ошол пайда. Сыртынан биздин кызыкчылык деп ойлошубуз мүмкүн, бирок ичинде аны билбейбиз. Бир адам бир нерсени сурайт, ошол нерсе башына келсе бале болоорун билбейт. Кээде бир нерсени кечигип келиши ага пайда болушу мүмкүн. Аны жашоодо ар бириңизде тажрыйбаңыздардан деле билесиздер. Убагында ушуну сурадым эле, алхамдулилля, ошого ушу кеч келип келип, мен досуман көрдүм, анан ушуну алып мындай болуп кетти деп ар ким сүйлөп айтып беришет го. Мындай болду, тигиндей болду, мен да ушундай болгондо мындай болуп калмак экем да деп. Мына ошол өткөндөн адам анан көрөт. Анан ага да шүгүр айтат. Эмнеге шүгүр айтат? Аллахым ушуну бербегениңе мага шүгүр дейт. Же ушуну кечиктирип бергениңе шүгүр дейт. Андан ары манламес Аллах ягдап алейхи деп өтүп хадисте. Кимде ким Аллахтан сурабаса ачууланат деген, бул деген сөз дуа кылуу важип дегенди билдирет дейт. Эмнеге Алла Таалам ачууланат? Качан адам бир буйрукту таштаганда. Бул дуа буйрук экен, адам таштаса Алла Таалам ачууланат. Себеби Алла Таалам Куранда Коф сүрөсүнүн 60-аятында удууни астажиб лакум, дуа кылла мен жооп берем деген. Удууни деген бул буйрук, не буйрук талапты адамга важип дегенди билдирет. Дагы бир аятта Араф 55-аятта удуу раббакум тадарруа ва хуфия. Силер дуа кылгыла Роббиңерге жалынып жалбарган абалда дейт. Хуфия деген жанандай дежурный сөздөрдү айтып алып элдин көзүнчө дуа кылып коет го келе. О, керемет. Тем эле сөзү уйкашкан, шундук айтат экен дуаны деп айтсын, жашым келип калды, ушул эки сөздү жашынакай дуа кыла албайбы? Кой бир чырайлуу дуалардан берчи, бир жаттап алайын дейт да келе. Анан ошо адамдар айтканда ушуну керемет дуа кылат экен деп айтсын деп. Хуфия деген
ихлас менен адамдарга үндү угустурбай эле мына караңгы түндө намазда, саждада кылган дуа айтылат. Жанагындай дежурный дуалар эмес. Аш бергенге баш бер, узун өмүр жаш бер. Анан тияк бияк алдың мал бассын, артың бала бассын, аман болоюк, жаман болбоюк деп келип жаттап алат го мындай. Ихлас да жок, сөзүндө иш кылып баягы элден уят болуп калбай. Тилин булдурактап дуа кыл десе, төргө туруп алыпмын анан. Эмнени айтарын билбей ушуну айтып алдым дегендей. Андай эмес. Аллахка жалынып, жалбарган абалда ийилип, сынып, шор болуп, кор болуп дуа кылгыла деген сөз. Ушундай өзүңдү элесиң саждаңызда турасыз. Шороктоп ушуну ыйлап, жалынып, жалбарып дуа кыл деген сөз. Силер дуада алсыздык кылбагыла. Дуада жүргөн адам өлбөйт деди. Шейх айтат, адам баласы дуа менен куралданып жүргөн болсо, дуа пайдалуу билет. Ал эми ал нерседен адам кайдыгер болсо, балеге кыйынчылыкка түшөт. Тасаллаха деген элесиң, силах деген дагы бир майнис туганда жанагы немелер бар го. Не деп коет? Калкан, темирден кийимдер кийгенде октор өтпөйт го адамга. Мына ошондой дуанын абалы калканга окшош да. Согушта жана башына кийет, денесине кийет, кылычты өтпөйт, жаады өтпөйт. Мына ушундай жашоодо кыйынчылыктар, балелер адамга өтпөйт дуасы болот. Себеби анын куралы бар. Иммунитети бар ошондой. Ошондой мүмкүнчүлүгү бар Алла Таалам берген ал адам. Себеби дуасы бар. Чындыгында Алла Таалам дуада жалынып, жалбарып, улантып жүргөн адамдарды жакшы көрөт деген хадисте айтып атат. Шейх айтат, бул көп дуа кылып жүргөн адамдар. Дуада шариаттын рамкасынан чыкпай улантып жүргөн адамдар. Мына ошончо мусулман адам дагы кыйынчылык абалга түшүп калабы? Эң биринчи дуа, Аллахтан сурануу болуш керек. Тилекке каршы адам ыйман алсырап кетсе, банкта канча акчам бар? Эмне капиталым бар? Мындай болуп кетсе, мону сата калсам, муну кутула калсам, мону менен операцияга бара калам деп материалдык жагына таянышат. Ал эми мусулман, момун, Аллахка ишенген адам кандай башында кыйынчылык түшсө, биринчи Аллахка жалынып, жалбарып дуа кылып, анан себептерди аткарып баштайт. Ал эми мушриктерди караңыздар, капыр адамдар деңизде жанагындай чоң шамал немелер болгондо дагы чын жүрөктөн Аллах Тааламдан суранышкан. Себеби алар билишкен мындай кыйынчылык абалда жалгыз Аллахтын өзүнө гана кайрылбасак чыга албайбыз деп. Анан жээкке чыгып кеткенде кайра Аллах Тааламды унутуп жана буттарына сыйынып жүрө берген. Элестетиңиздер, кыйынчылык кезде түз Аллахка сыйынган. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө айрым адамдар наоборот кыйынчылык кезинде жана бүй бакчыларды, көз ачыктарды жолунун ачып берүүчү деген адамдарды өздөрүнүн түшүнүгүндө издеп жүрүшөт. Керек болсо мазарларды кыдырып кетип калган. Ушу жолум буулуп калды, ушундай жерде бир адам бар экен, жолун ачып берет экен деп. Анан оозунда келмеси бар болбосо. Алла сактасын. Көрдүңүздөр кандай адам караңгылыкка кирип кетет, илимден алыстап кетсе. Аллах Таалам баарыбызга ийгилик, тавфик берсин. Бул дуада туура түшүнүп, Аллах Тааламга жалгыз өзүнө жалынып, жалбарып, дуалары кабыл болгон адамдардан кылсын. Бизге пайдалуу илим, адал рызкы, кабыл болгон амал насип кылсын. Ва саллаллаху тааля аля хайр халкихи ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.